Арбаңыздар, урматтуу угармандар. Назарыңыздарда Кыз бала 3-бөлүм. Үндөштүргөн мен Бурулай Анарбай кызы. Кыз бала айылда ата-энеси менен бирге жашап калды. Башынан өткөн оор күндөрүнө карабай, жашоосун кайрадан баштоого аракет кылды. Апасы кызынын келечегин ойлоп, мектепке мугалим болуп ишке киргизди. Кыз бала мектепте 2 айдай иштеп калды. Ал өзүнүн жашоосу акырында оңолуп келе жаткандай сезип, келечекке үмүт менен карай баштады. Бирок бир күнү күтүүсүздөн Капар ага телефон чалды. "Сени күтүп жатам, мурункудай болбойт, баары жакшы болот, экөөбүз жакшы жашайбыз" деп чакырды. Бул сөздөр кыз баланын жүрөгүндөгү эски жараларды кайра козгоду. Балким бул жолу чындап эле өзгөргөн чыгар, балким эми баары жакшы болуп кетер деген үмүт пайда болду. Ошентип кыз бала Орусияга жол тартты. Москвага жеткенде Капар аны аэропорттон тосуп алган жок. Кыз бала жалгыз калды. Бир топ убакыт өткөндөн кийин гана Капар келди. Бирок кыз бала күткөн жылуулукту көрө алган жок. Капар кайрадан баягындай эле жашоосун улантып жүргөн. Ичкиликке берилип, үй бүлөсүнө көңүл бурбай калган. Кыз бала анын өзгөрбөгөнүн түшүндү. Ал ошондо айылдагы ата-энесинин айткан сөздөрү кулагына кирди. "Кой кызым, ал жака барып эмне кыласың? Өзгөрбөгөн адам өзгөрбөйт" деген сөздөрүн ойлоду. Кыз бала ал жерде бир топ убакыт жашап көрдү. Бирок күн өткөн сайын жүрөгүндөгү үмүтү өчө баштады. Ошол күндөрдүн биринде кыз бала боюнда бар экенин билди. Бул кабар анын жашоосун дагы бир жолу өзгөрттү. Ал көп ойлонду. "Балким бул жерде калсам баламдын келечеги эмне болот? Айылга кайтып барсамчы?" деп өз-өзүнө көп суроо берди. Акыры кыз бала айылга кайтууну чечти. Айылга келгенден кийин көп өтпөй көз жарды. Ал кыз төрөдү. Наристесинин бооруна кысканда кыз баланын жүрөгү толкуп кетти. Канчалык оор күндөрдү башынан өткөргөсүн, бул кичинекей наристе ага жашоого дагы бир жолу үмүт бергендей болду. "Кызым, сен менин үмүтүмсүң" деп наристесинин акырын терментти. Көп өтпөй Капар дагы Орусиядан келип калды. Кыз бала аны кайрадан кабыл алды. Балким эми үй бүлөсү толук болуп оңолуп кетер деп үмүт кылды. Убакыт өтүп жатты. Кыз бала менен Капардын үй бүлөсүндө дагы бир наристе жарык дүйнөгө келди. Бул жолу уулду болушту. Үйдө бир кыз, бир уул күлүп, оюн салып, кыз баланын жашоосуна өзгөчө көрк кирди. Кыз бала балдарына карап, ичинен "Эми менин бүт дүйнөм ушул балдарым. Алар үчүн кандай гана кыйынчылык болсо да чыдаймын" деп өз-өзүнө сөз берди. Бирок Капардын тынчы жок мүнөзү кайрадан билине баштады. Ал көпкө үйдө олтурган жок. Кайрадан Орусияга барып иштеп келерин айтты. "Көпкө кетпейм, акча таап кайра келем" деди Капар. Кыз бала каршылык көрсөткөнүнө карабай, Капар Орусияга кетти. Бул жолку сапары 4 жылга созулаарын кыз бала билген эмес. Ал эми ошол 4 жылдын ичинде кыз бала балдары менен кандай гана оор күндөрдү башынан өткөздү.